Коронавирус илдетинен жабыркагандардын бүгүнкү күндө саны кескин көбөйүп, өпкөсү жабыркагандар рентгенге түшүүгө кезекке жумалап турушат. Ал ортодо акыбалдары начарлап кеткендер дагы бар. Ал эми райондордун, шаардын борборунан алыс жайгашкан жерлерде мында мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан Исмаил Матремов кайрымдуулук фонду бүгүнкү күндө заманбап рентген аппаратын сатып алды. Бүгүн аябай жакшы жаңылык бар. Буйруса, мына портативный рентген аппарат келди. Исмаил ата фондун атынан элге жардам катары бекер тартылууга бүгүн ушу аттанып отурабыз азыр. Бул аябай жөнөкөй калкыбызга жардам катары. Исмаил ата фондунун демилгечилерине, төрагаларына өтө терең ыраазыбыз. Мен врач катары азыр өзүм дагы сүйүнүп турам. Буйруса, элибиз бул илдеттен тез сакайып кетет, Кудай кааласа. Мен азыр портативный цифровой рентгендин астында турам. Өзүбүз дагы ушул аппаратка түшүп, өзүбүздүн өпкөбүздү көрдүк. Мунун качествосу өтө жакшы экен. Цифровой рентген болгон үчүн адамдарды массовый тартса болот экен. Биз ошого ынандык. Азыр 10-12 адамды болгондо жарым саатка калбай тартып койду. Ушул аппарат менен биз элибиздин көпчүлүгүндө диагнозун коюп, ошонун диагнозунун негизинде дарылайбыз деп ойлоп атабыз. Кудай кааласа, бул жакшылыкты улантыш керек. Кыргыз элинин сактап калыш үчүн дагы бир чоң метод деп эсептейбиз. Жана бул мобилдүү райондорго барып, аймактарга барып, ошол нуждасы эткен элибиздин бардыгын рентген аппарат менен обеспечить ете алат деп ойлойбуз. Мындай аракет менен жарандарыбыздын муктаждыгын жеңилдетүүнү максат кылып жатабыз.